Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров жана улуттук коопсуздук кызматы Ташиев Камчыбек Кыдырсаевич. Биз жалпы Баткен облусунун жашоочулары жана Нурбаткен элдик футбол клубунун күйөрмандары жамааты сизге кайрылат. Сиздерге маалым болгондой, Баткен облусу борбордон эң алыс, жашоо шарты татаал, жумушсуздук күч алган жана чек арада ок атылган аймак. Өлкөбүз боюнча тышкы миграцияга кеткен эң көп калк да биздин облус. Бул биздин өрөөндө ири ишканалардын, жумуш орундарынын жоктугунан кабар берет. Ал эми элибиз чек ара жаңылыктардан башка көңүл жубатарлык жаңылык угушпайт. Бизди бириктирген, шыктандырган, жакшы маанай тартуулаган иш-чаралар жок эсе. Бирок Баткен облусунун кайраттуу эли 2022 жылы Нурбаткен элдик клубун алга сүйрөп Кыргыз премьер-лигасына кошту. Бул биздин жаңы үмүтүбүз, жаңы умтулуубуз болду. Анткени жакынкы күндөн бери бизди бириктирген, кубандырган, маанайды көтөргөн так эле ушул Нурбаткен элдик футбол командасы болууда. Тилекке каршы жалпы карапайым эл үчүн чоң бир футболдук клубду каржылоо кыйын болууда. Себеби чоң футбол чоң каражаттарды, ресурстарды талап кылат экен. Каржылоого үчүн чоң ишканалар кайрылалы десек, ишкана да жок экен. Ошондуктан азыркы учурда Нурбаткен элдик футбол клубунун финансылык абалы оор. Мындай көрүнүш жалпы Баткен эли үчүн өтө оор кайгы болот. Сиздин спортко жасаган мамилеңиз өнүктүрүүгө бел байлаганыңызды көрүп кубануудабыз. Баткен элдик клубунда сизди колдооңузга муктаж. Чек арада чыр-чачактардан психологиялык жабыр тарткан эл сиздин жардамыңызга муктаж. Тийиштүү жардамдарды көрүп бербесеңиз, биз бир гана Баткен эли эмес, жалпы кыргызстандыктар, анын ичинде футбол күйөрмандары абдан кубанмак. Анткени Нурбаткен элдик футбол клубу КПЛге кошулуусу менен футболдун деңгээли өсүп жатканын бардык эл баалоодо. Сиздин жардамыңызды күтөбүз. Терең урматтоо менен Нурбаткен клубунун футболчулары.